Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз музыка сабагынан дирижер Шеше Орозов жөнүндө өтөбүз. Сабактын максаты алгачкы дирижер Шеше Орозов жөнүндө маалымат берүү. Уктурулган музыкалык чыгармалардын музыкалык драматургиясын аспаптардын тембрлери аркылуу баалоо жана талдоо. Музыкалык драматургияны уктурулган музыкалык чыгармалар аркылуу ачып берүү. Окуучулардын музыкалык билимин байытуу. Андан эмесе балдар, жаңы теманы баштайбыз. Шеше Орозов 1912 жылы төрөлгөн. Кыргыз эл аспаптары оркестринин туңгуч дирижеру. Шеше Орозов 1912 жылы Ыскөл областынын Түп районунда туулган. Бишкек шаарынын музыкалык драмалык студиясында окуп жана иштеген. Кыргыз музыкалык драма театрында актер, дирижердун орун басары. Кыргыз мамлекеттик филармониясынын директору, эл аспаптар оркестри, көркөм жетекчиси жана дирижеру, музыкант, музыка сабагы боюнча окутуучу. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармониянын улуттук студиясында дирижеру, класс боюнча окуп, эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси жана башкы дирижеру болуп иштеген. Шеше Орозов музыкалык сабат аттуу кыргыз тилинде музыка боюнча жазылган биринчи окуу китептеринин автору. Балдар, өткөн сабак боюнча кайталайбыз. Оркестр деген эмне? Оркестрдин кандай түрлөрү бар? Оркестрди кимдер жетектеген? Ал эми үйгө тапшырма Шеше Орозов жөнүндө окуп келүү. Саламатта калгыла балдар.